Assalamu alaikum, hurmatlı Kırgızstandıklar. Bugün 15 noyabr, 2020 yıl. Biz göl örönünde, Çolpanata şahrında, Çolpanata şahrında жүрөбүz. Өзүңүздөр билгендей өткөндө бизге bir апабыз келип, şu Çolpanatada жана Нышанов деген прокурор бар экен. Беспредельщик. Вообще мыйзамды тебелеген, тоготпогон bir эме бар экен. Ошону издеп келдик биз. Ошо Нышанов деген эме кайда жүрөт бир? Жолугуп колун кысып коет андай. Бузуку, элдин укугун бузган, элдин укугун тебелеген, мыйзамды тааныбаган эме bir мыйзамдын тамгаларын, үтүр точкаларын үйрөтүп кетеличи bir. Көргөзүп bir көзүнө сайып көргөзөлчү деп келгенбиз. Анан ушул апам мына апам жөн эле ушундай көл өрөөнүндө ушундай үйдө турат, карапайым эле чортамандарды тебелей берсе болот экен да, бул акмактарга, камкорлор. Апамды мына инфаркт, инсульт болуптур 2 жолу. Инсульт кармаптыр, ошо баласынын айынан нервничать этип атат. Бул киши болсо ошол баланын атасы. Өзүңүз тааныштырып. Мен Нарботой Абиджан Араевич, ошол жерде жашайм, Бактылуу айылынын Найжабек 1-үйүндө. Мен силерге кайрылгандын себеби 2019 жылы. Байка, историяны кыскача эле балаңыз адилетсиз жатат, адилетсиздик кылып, ушул жерде кайрылбаган жердин баар жерине кайрылдык. Айлабыз кеткенде, бизге келгенде апа. Эң айлабыз кеткенде мына азыр эми ушул кыймылга биз барып кайрылып, мына ошондон бир натыйжалар чыгып, элдин мүдөөсүнө аткаргандай болуп, мына булар өздөрү келип ушу кыдырып, текшерип жүрүшөт. Андан бери эмне деди? Эмне деген кабар айтты? Андан берки бизге кабар белгисиз, айткан жок. Biz kança surandык, кай жерге бардык, баардыгы эле өзү ким бири-бирине шылтамай, былжыбай тамбаш болуп, мыйзамсыз жок жердин балам 1 жыл 8 айдан бери олтурат. Ошого силерге кайрылуу. Эми мынакей жолдош Нышанов, угуп атасыздар. Биз көл өрөөнүнө келдик. Баарыңыздар билип алыңыз. Элчибек, салам, сизге да кирип кетебиз, Кудай буйрса иншалла. Соттор адилетсиздик болуп атат, прокурорлор адилетсиздик болуп атат деп ушул жака келдик. Мынакей Кашкарбаев айтып кетпедиби? Ошол сыяктуу эле беспредельщиктер башталып турсуңар. Беспредельщиктерди акыр ушул бут койгоңарды койбой атасыңар да, кимге бут коюп, кандай мыйзам менен биз да ошол мыйзамды колдонуп, ошол мыйзам түрүндө баратабыз, Кудай буйрса. Аны мынакей биз азыр айтып атабыз, Садыр Кожоевич, ассаламу алейкум, сиз бизди көрүп турасыз да, мынакей биз келдик, ушул адилетсиз прокурор менен соттун айынан ушул көл өрөөнүнө келип саламдашып кетели деп келдик. Мындай да, силер вообще мындай акыл эсиңер жайындабы? Могу прокурор, сот жана тергөөчү деген мындай көзүңөрдү ачсаңар чоңураак, алды май баскан, караңгылык, мыйзамсыздык баскан көзүңөрдү бир ачсаңар, ал жана силер бузукулук кылып, элдин укугун тебелеген заман бүттү. Ай, кандай эмесиңер силерге эмне? Ар бириңерге кат жазып, үйүңөргө алып барып жана кухняңарга чаптап коелубу? Ya unutуп калып атасыңарбы? Ай, бүттү. Мына биз келдик бүгүн. Чолпанатан аз прокурор менен сотторуна барып туруп, бер чакыралчы, бул кандай бүтпөгөн эле бул жомок дастан. Качан бир эсиңерге келип, качан бир чортамандардын, бир адамдардын укугун мындай, бул адам экен, окуй, мунун бала чакасы бар, ата-энеси бар деп, качан бир эсиңерге келесиңер, я? Качан бир эсиңерге келесиңер? Эсиңерге келип, көзүңөрдү ачкыла чоңураак. Азыр деген элдик бийлик орногон. Жердин баарында элдик бийлик орногон. Чыккыла кыргызстандыктар, көтөрүлгүлө, коркпогула, могу сот, прокурордон коркпогула. Адилетсиздик, мыйзамсыздык болуп атса, ошол өрөөндөрдө бириккиле, бириккиле. Нарында, Жалал-Абадта, Сузакта, Кара Сууда, этиги Таласта, Көлдө, Казарманда, Ошто, Баткенде, бүт жерде бириккиле. Элдик көзөмөлгө бириккиле. Буларды көзөмөлгө алалы. Бул камкорлорду көзөмөлгө алалы. Кудайга шүгүр, тетиякта бар. Таянган тообуз бар биздин. Таянган адамыбыз бар. Садыр Жапаров деген жолборс турат тетиякта. Ошол киши Кудай буйрса, элдин мүдөөсүн, элдин мо 30 жылдан бери теберелип, тепселип келген көрүп, ушул милдетти мына ушул вазифасын аткарайын деп кече президенттик шайлоого аттанды. Садыр Жапаров гана ушул камкорлордун башын кесиш керек, буларды жанчыш керек.
Айтқанды түшүнбөйт экен буларың. Ээлеп алыптырай, өзүнүн эле бир частный офиси же фирмасындай да барсаң жөн эле лакылдашат го, лакылдап. Монтип жөн эле жанагы берки дөт кичинекей канчыктарын кое берип, тиштейт этигин тиштей деп. Бизди тиштеткиси бар. Тишиңерди талкалайбыз эми. Силердин тишиңерди талкалап, көзүңөрдү чукуйбуз. Көзүңөрдү ачып жүргүлө. Мындан ары силердин дооруңар бүттү. Кырма мындай карап турсаңыз. Эми ушул эмени аткарыш үчүн дагы баратабыз мынакей. Элдик көзөмөл келдик. Скөл областына чейин. Эми Кудай буйрса ушул жактын бир сыя тазалап, анан могу түптүн соту, прокурорлору, следактар көзүңөрдү ачкыла. Силерде дагы косяк бар. Мен эртең кирип кетем. Обязательно кирем. Тебелечү кишини таптыңарбы я? Тебелеп басмарлачу кишини ушундай чортомандарга, коррупционерлерди камабайсыңарбы я? Миллиондоп, миллиардта урдап кетет да, аларды камабайсыңар, анан ушундай байкуштарды эптеп өзүнүн оокатын кылып аткан чортомандарды тебелейсиңби я? Нышанов, кайда жүрөсүң я, Нышанов? Мен сени издеп келдим көлгө, сага бир жолугайын деп. Жолугабыз Нышанов. Урматтуу күтүп тургунуң. Жолугабыз, азыр жолугабыз. 1-2 сааттан кийин.